калганыңыздарды айтып коелук. Ошо жерде жер тепкилесеңер дагы биздин кылыбыз кыйшайбайт. Кылыбыз кыйшайбайт, бизди алаксыталбайсыңар, бизди Sizge көпчүлүк Demek sizlerin planыңарды айтып койдуңуз өзүңүz. 5 депутат менен катышабыз дейсиз. Демек өйдө жакта ошондой сөз болгон, 45-өсүн алып алсак эле бүттү, биз өзүбүз иш-чарабызды кылабыз деп. Мындайча айтканда артында калган экенсиңер. Артында, көтүндө калган экенсиңер. Түшүнүңөр да? Едил Байсал ишак. Ачык Акыйкат каналында биринчи жолу болсоңуз, каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркыраткан чындык биз менен. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар жана достор. Көчөкү Едил Байсаловдун азаттыктан сүйлөгөн сөздөрүн көрүп алып өтө капаландыктан, урматтуу кабинет министрлеринин орун басары Байсалов Едил мырза, сизге жашым албетте күчүү, бирок сылык катары айтайын. Жогорку кеңешке келген депутаттар жер тепкилесеңер дагы кылыбыз кыйшайбайт деп айтыптырсыз. Бул өтө орой сөз. Жана сиздикиндей рангтагы, сиздикиндей статустагы кызматкер минтип сүйлөш өтө өзүңүздүн төмөн экениңизди, же мындай жалпак сөз менен дух жеп алгансызбы билбейм, бирок сиз өтө депутаттарды эмес, элди кемсинттиңиз биринчиден, экинчиден эл өкүлдөрүн кемсинттиңиз келечектеги. Сиздин сүйлөгөн сөзүңүздө мен муну түшүндүм да. 45 депутат менен катышабыз дейсиз. Демек өйдө жакта ошондой сөз болгон, 45-өсүн алып алсак эле бүттү, биз өзүбүз иш-чарабызды кылабыз деп. Андай сөзүңүзгө элден чыгып, жалпы кыргыз элинен кечирим сурап коюңузду өтүнөм. Ошонусу эң жакшыраак болот да. Анан кылкылдаган кыргыз эли башынан 3 төңкөрүш, революция дейсиңерби, элдик козголоң башынан өткөргөн. Сиздин кылыңыз эмес, Ополтоодой тоону коңторуп койгон кыргыз эл жатат. Эл деген бул сел, урматтуу Едил Байсалов мырза. Ошон үчүн кылган ишиңизди жакшы кылып, элге шарт түзүп бергенге аракет кылыңыз. Анан сиз деген чиновниксиз да, сиз депутат эмессиз, же бизге окшош активист эмессиз, ал жактага бакылдап, кыйкырып чаң салбай. Сиз сыпа, сылык айтсаңыз болмок. Ушул жерде биз өткөрүп бергенге аракет кылабыз силердин жардамыңыздар менен. Ошон үчүн менин талабым жеке Едил Байсалов чыгып, элден кечирим сурасын. Жалпы коомчулуктан. Салам алейкумдар. Урматтуу туугандар, мен түшүнбөй калган жокмун. Же туура түшүнүп атамбы? Бир эже айтыптыр, министрлик кабинетинин директору болуп деги Едил Байсалов депчи. Жанагы Едил Байсалов, Едил, сен качан өлөсүң? Эшак. Роза Отунбаевага барганда мени спортивныйчен кийинип келди, анан мынтип келди. Сага какой разница? Сенчи эшаксың. Түшүндүңбү, Едил? Байсал, эшак кебетеңдис. Сен мындай кыл, азыр сени койгон мына Сады Нуркожоевич мен сизге айтайын. Едил Байсалов эмне Отунбаева да өлбөгөн, Атамбаев да өлбөгөн. Едил Байсалов болуп жүрө береби? Силер болсо аябай тандап аткан турбайсыңар. Бизге окшогон адамдарды таштап коюп, Едил Байсаловго окшоп какылдап коет. Урдум, силер азаттык менен иштейт экенсиңер. Значит, Сады Нуркожоевич, сиз да азаттыкта иштейт экенсиз. Сиз дагы уже бардык ошо оондун мындайча айтканда артында калган экенсиңер. Артында, көтүндө калган экенсиңер. Түшүндүңөр да? Едил Байсалов ишак десе. Сен эмне өлбөйсүң, эшек? Инең турай, мен нарында дегенчи 2010 жылы 7 апрелде мен башымды ийинге сайып подвалда 7 күн жатканда Едил Байсалов эшектей болуп жүрбөдүң беле, бир ачка, Анан азыр келип кайдан келсе пайда болуп атасың. Өткөндө тияка кетесиң, бияка кетесиң, пасон болуп кетесиң. Инең турай өлбөгөн акмак, эшак, сен сүйлөп кой эле. Биз учукпай тура берсек элечи. Сады Нуркожоевич, камчы кытышаш. Биз учукпай тура берсек эле ушинтип тура беребизби я? Силерге обязательно чыгып кыйкырып өкүрүш керек бекен. Силерди колдоп койсо, силер колдоп жүрө берсин дейсиңерби? Эмне? Менин акылым жокпу я? Менин мээм жокпу? Образованием жокпу? Едил Байсалов,
Jogol eneng Durayın Kırgızstan'dan. Jogol deyim seni. Edil Baysal jogolup ket deyim az. Men baram erteң enеңden. Eşak. Sen de olgu Kırgızstança. Onda oçularında men toydum. Mına emis adını koyacaksın. Kötüne girdin mi sen eşak? Eneng Durayın Edil. Men Adılbek Esenbek bilesin mi ardından? Eşak. Men başımdı sayıp. Men atsın dese men padvalga jatıp. Sen bolsa bardığın paydalanıp. Men barsam gayra otun bayvağı aytıp. Bul degen kalık kost. Enengden kalık kostun balдар degen biz kıyınbız. Sen bilbeysin Katyusha kayda eken. Katyusha degen kalık kostu olup bilesin mi? Siler degen 44 yılı soğuşta oyla ola. Men köp cinden beyinmen siler atmayın. Edil Baysal düşüp ket aldık orduna nene. Senin orduna eşak dile dayın. Oşa eşak dile eşak bolup beret. Akıldagan ile sözün. Eneng Durayın. Turağımda gelbeyt senin akıldaganыңda. Eşek Edil Baysal biatip padaydı. Sadınur Kocaoviç meni kamatıp koy. Kamatpaysın mı? Ya budu bilen. Öte jaman narazılığı bildiniz. Men sizge uca karşı çıkığa dayarmın dedi. Ne otasınlar ya? Biz gözde jetavuzpı. Biz dile Kırgızpız. Men Kırgızpı men. Kırgız üçün жүрüp toposunu soyup biat yağını marın götürüp küsök. Tüh bilet. Sizler Edil Baysal'ı koyup kalgandayın sizler bunday çetkanda. Darajаңар ötömesken. Sadınur darajang ötömesken. Kamço Kıdışayış. Men senin ötte silahçılım. Bunday çetkanda sizler dağıç. Niski üreğini kızgar. Mına uşurek üçün beni kamağıla. Kamayıl baysıngar mı? Aparla süйлöşölü. Men sizler beni tike çıkkana dayarım. Süreti gördü koyam. Tikini koyam. Anbarına at. Hay bilin Edil Baysal kayra gelip alıp. Rahmat sizlerge. Düşününgөр mü? Sizler dolgun ipaten tesilco. Bizde olgan adamlardı siler balan, sizler eşaksыңар bile. Eşak. Келечектеги парламентке мен кайрылып кетем. Ушул жерде отурган биздин саясий жетекчилерге ар бирисине ийгилик каалайм. Ошондуктан мен да өзүмдү карманып турам. Анткени менин миссиям силер менен айтышып, силерге туура эмес бир негатив агитация кылгандан мен этиятмын. Анткени шайлоо учурунда биз шартын түзүп беребиз. Өзүңүздөр билесиздер, президенттик кандай бир партия саясий күчтүү шайлоого каттаткан жок. Бирок бизде толук ишеним бар. Кайсы гана партиялар өтөт, ошол жерде туруктуу, президенттин саясатын колдогон көпчүлүк түзүлөт. Бизге мурункулардай 90 депутаттын колдоосу кереги жок. Бизге бир 45 би 50-55 менен иштейбиз. Ошолор менен катышабыз, ошолор биздин мыйзамдарыбызды кабыл алат, калганыңыздарга айтып коелук. Ошол жерде жер тепкилесеңер дагы биздин кылыбыз кыйшайбайт, бизди алаксыта албайсыңар, бизди силерге жалдырабайбыз, биз өнүгүүнүн ишинде иштейбиз. Сизге чакырык ташталды окшойт. Биринчиден, азыркы шартта канчалык деңгээлде акыйкат шайлоо өтүшү мүмкүн? Эл өкүлчүлүккө жана элдинге назар бурмайм деген кылыбыз кыйшайбайт деген аша чапка. Сен сунуш, көпчүлүк Демек сиздердин планыңарда айтып койдуңуз өзүңүз ачыктап эле. Өзүм билем, өтүгүмдү төргүлем деген. 45 депутатыбыз келет деп сиз планыңызды көпчүлүк болот. Баягыдай жалдырамай биз кыргыз элине кызмат кылабыз. 90 депутатка кызмат кылбайбыз. Бирок Өмүлүк мырза, Мен жеке бир кишиге кызматты кылуудан элге кызмат кылыш керек. Элге кызмат. Өмүрөк сөзгө конук берели, Өмүрөк мырза. Акылбек Жапаровду көзөмөлдөш үчүн президент көзөмөлдөйдү. Акылбек Жапаровго караганда эки эсе тез ойлонуш керек. Ал абдан тез ойлонот. Ага караганда эки эсе алысты көрө билиш керек. Ага караганда эки эсе билимдүү болуш керек. Ошондо гана аны көзөмөлдөсө болот. Жалгыз президент аны көзөмөлдөй албайт. Коомдук пикир керек. Масалык маалымат эркин керек. Анан парламентте көрөгөч, дасыккан, тажрыйбасы бар, тайманбаган оппозиция керек. Бийликтегилердин түбүн кошоматчылар жеткен. Анан азчылыкты укпайбыз, элдин оюн айтканды, чындыкты айткандарды укпайбыз, кылыбыз кыйшайбай, өзүм билем деп кете берем деген сөз ийерге кыйшак отурду дегенди билгизет. Элдин бир бөлүгү бүгүнкү азчылык, эртең ал көпчүлүк болот. Мына акыркы тарыхыбыз эле көргөздү. Кылым кыйшайбайт деген Сооронбай каякта? Кылым кыйшайбайт деген Алмаз каякта?
кылың кышайбайт деп сендей болуп Чечен Бакиевдин адамдар айткан. Алар каякта? Эл менен эсептешиш керек. Чындыкты эске алыш керек деп кызматташууга даяр туруш керек. Мен 40 депутат менен 40 депутаттын артында 3 миллион калк болот. Алар менен эсептешпейбиз деген булардан туура эмес. Конструктивдүү оппозиция. Позиция. Сунуш, сын, бирок сын. Не ради хайпа, а элдин өнүгүүсүнө арналган бардык күчтөр менен биз иштейбиз. Албетте угабыз, бирок жөнөлө эле коркутуп эле мен сени сындап коем, мен сени минтип коем деп мурункудай 90 депутаттын артынан бизге кереги жок. Бизге көпчүлүк керек, мыйзамдарды бекитип бересиңер, ошол көпчүлүк менен иштейбиз деп атам. Артыңардан кубалап